Ыйса Машаякка ишенген жана ишенбеген адам. Ыйса Машаякка ишенген адам менен ага ишенбеген адамдын айырмачылыгы эмнеде? Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 14-төн 18-ге чейин жана 36-аяттар. Бул үзүндүнү бир ирет окуп чыгып, ишенген ар бир адам деген сөздү көк түс менен белгилейбиз. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам төл көмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй төл көмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ага ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Кудайдын уулуна ишенген адам төл көмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Бул үзүндүдөн ишенген ар бир адам деген сөздү 4 жолу белгиледик. Эми бул үзүндүнү дагы бир ирет окуп чыгып, ишенбеген адам деген сөздү жашыл өң менен белгилейбиз. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам төл көмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, төл көмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Кудайдын уулуна ишенген адам төл көмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген. Баш ийбеген деген сөз ишенбеген адам деген сөздү билдирет. Ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Ишенбеген адамдын үстүндө болот. Бул үзүндүдөн ишенбеген адам деген сөздү жашыл өң менен биз 4 жолу белгиледик. Эми бул үзүндүнү акыркы ирет окуп чыгып, төл көмүр деген сөздү кызыл өң менен белгилейбиз. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам төл көмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, төл көмүргө ээ болсун деп берди. Кудай өз уулун бул дүйнөнү соттош үчүн эмес, ал аркылуу дүйнөнү куткаруу үчүн жиберди. Ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ишенбеген адам соттолду. Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Кудайдын уулуна ишенген адам төл көмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Бул кыска үзүндүдөн төл көмүр деген сөздү дагы 4 жолу белгиледик. Эми Кудайдын уулуна ишенген адам менен ишенбеген адамдын айырмачылыгын көрүү үчүн биз таблица чийип, аны 2 бөлүккө бөлүп карайбыз. Кудайдын уулу Ыйса Машаякка ишенген адам жана ишенбеген адам. Алардын айырмачылыгы эмнеде? Келгиле, муну көрүш үчүн белгилеген сөздөрүбүздү кайра карап чыгалы. 15-аятта ишенген адам, ишенген ар бир адам төл көмүргө ээ. 16-аятта дагы ага ишенген ар бир адам өлбөй, төл көмүргө ээ болот. Жана 18-аятта ага ишенген адам соттолбойт. Анан 36-аятта Кудайдын уулуна ишенген адам төл көмүргө ээ болот дейт. Эми ушул чындыктарды биз таблицанын 1-колонкасына ишенген адамга тиешелүү сөздөрдү жазалы. Ишенген адам эмнеге ээ болот? Төл көмүргө ээ болот. Биз 3 жолу белгиледик. Бул 15, 16 жана 36-аяттарда. Ал дагы эмнеге ээ болот? Ал өлбөйт экен. 16-аяттан көрдүк. Жана 18-аяттан ал соттолбойт экенин көрдүк. Эми Кудайдын уулу Ыйса Машаякка ишенбеген адам жөнүндө эмне билдик? Текстти дагы бир ирет карап чыгалы.
Biz birinci жолу ишенбеген адам жөнүндө 18-аяттан белгилегенбиз. Ага ишенген адам соттолбойт. Ал эми ишенбеген адам деген сөздү биз жашыл өң менен белгилегенбиз. Ишенбеген адам соттолду. Эмне үчүн? Анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Жана 36-аяттан ал эми ага баш ийбеген, Кудайдын уулуна баш ийбеген, башкача айтканда ишенбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Эми бул билген чындыктарды биз таблицанын 2-колонкасына ишенбеген адамга тиешелүү сөздөрдү жазалы. Ишенбеген адам, Кудайдын уулу Иса Машаяка ишенбеген адам эмнеге ээ болбойт? Ал соттолду дейт. Биз 18-аяттан көрдүк. Анткени Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койду. Жана ал түбөлүк өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. 36-аяттан көрдүк. Эми Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүмдөн. Ыйык жазуунун бул текстинен сиз эмнени түшүндүңүз? Кудайдын уулу Иса Машаяка ишенген адам ал түбөлүк өмүргө ээ болот экен, ал өлбөйт экен, ал соттолбойт экен. Ал эми Кудайдын уулу Иса Машаяка ишенбеген адам ал соттолот экен, анткени ал Кудайдын жалгыз уулуна ишенбей койгондугу үчүн, жана ал түбөлүк өмүргө ээ болбойт экен. Кудайдын каары анын үстүндө болот экен. Кудайдын уулуна ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосундагы айырмачылык эмнеде экен? Ишенген адам менен эмне болот? Ал эми ишенбеген адам менен эмне болот экен? Сиз эки топтогу адамдардын кайсынысына таандыксыз? Түбөлүк өмүргө ээ болуу үчүн эмне кылышыңыз керек? Же кимге ишенишиңиз керек экен?